Аха. Группа, саламатсыңарбы, кандайсыңар, аман эсен турасыңарбы? Менин атым Алма. Мен өзүм 17 октябрда баштадым эле да. Өзүм таможникмин, майор таможник. Но именно Эрсакты мен өзүм истеп келип анан жазылгам да. Поэтому буяктын Эрсактын айырмаларынын баарын айтып берейин. Бөлөк компаниядан биз эмне көп кишилер мага азыр Ташкент болобу, Кыргызстан болобу айтышат да. Эмнеден силер айырмаласыңар? Фабрилик болобу, Алифрейм болобу, Тиньши болобу, бөлөк компаниялардан айырмаңар эмне деп көп вопрос беришет да. Ошондо вопрос бергенде силер дагы жооп бергенге даяр болуш керегиңер да. Эрсак өзү 17 октябрда Кыргызстандан башталган. Андан кийин Кыргызстандан кийин мен Ошто ачтым. Ошто азыр тоже центр продаж чоң иштеп атат, товарооборот аябай жакшы ош берет. Оштон кийин биз Москва ачылды. Москвадан кийин анан уже 20-жылы 19 майда биз Ташкентте ачтык. Компания өтө мындай бөлөк компанияларга караганда, конечно, иштейм деген адам мыякта эң жакшы результаттарга чыгат да. Компаниянын бир бөлөк компаниялар туруп алып баягы рекламаларын, акчаларын салып, биз баланча акча алабыз, бизге даже генеральный директор мынтип айтат да, андайдын кереги жок дейт. Силер өзүңөр бияктан жакшы акча алып атасыңарбы? Ошол акча бөлөк компанияда 5 жылдап, 10 жылдап албаган акчаны бизде келип азыр силер можете 5 айдын ичинде ошончо акчаны жасасаңар болот да. Эмне үчүн дегенде силердики баары даяр. Компания силерге мынакей, мен азыр центр продажда отурам, барыңар көңүл центр продажда деле көрүп кеттиңер да, келип кеттиңер. Андан тышкары кайсы булуң бурчунда, Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда болбогула баары бир силер иштей аласыңар. Тоодо отурасыңарбы, нарындасыңарбы, Баткендесиңерби, Кыргызстан боюнча полностью доставка бар да. Доставка бар. Ошо силерге эң ыңгайлуу вариант. Почему? Потому что бул компания бир күндүк компания эмес, бүгүн келип эле анан эртең кетип кала турганчы. Өзүңөр эми Кудай буюрса иштеп баштасаңар көрөсүңөр, 5 жылдын ичинде компания бир дагы адамга бир дагы күн зарплатаны кечиктирген жок да. Ошо дагы аябай важно. Биз каждый месяц 20 числа уже счетуңарга через Демирбанк зарплатаңар түшүп баштайт да. Эми кантип биздин компанияга кириш керек жолун айтып берейин да. Биякта в основном 4250 сом менен баштаса болот. 4250 сом плюс алар менен буга силер полностью каталог боюнча азыр барыңардын колуңарда электронный каталог дагы соткаңарда бар. Андан тышкары колуңарда уже заказ алсаңар обязательно контрактка каталог салынат. Каталогдун ичинен каалаган товарыңарды, ошо парфюм болобу, мыломойка болобу, кофе чайыңар болобу, каалаганды өзүңөр 4250 сомго тандайсыңар дагы. И постоянно 3 подарка. 3 подарка. Зайнабидин силерге 3 подаркаңарды, подарки 15 күндө бир алмашып турат. Бүгүн, допустим, 11 болсо, 16-сында эртең менен уже подаркалар алмашып турат. Ал эмне үчүн кылынган? Азыр дагы сонун подаркалар көрсөңөр, прям 1 литрдик подарка, аябай дорогие крема, да. Подаркаңар эле санап көрсөңөр, 4250 сом болуп калат. Ошондо 4250 сомго силер зат алып атсаңар, и еще продукцияны дагы 3 подарка аласыңар. Ошондо почти что продукцияңар деле, подаркаңар деле могу суммага келип жатып калат да. Ошону менен вы уже сразу становитесь партнером компании. Партнер болуп силерге өзүңөргө регистрационный номер берилет и 10% болуп отуруп калдыңар. 4250 балга жазылсаңар силерге 4,2 балл берилет. Анан дагы бир эме бар, эми ошону айтып кетиш керек. Эми кээ-биркилер шартына жараша деп, же болбосо бирке мен көрөйүн, продукцияны көрүп анан иштеп баштайын деп 2100 где-то 100 да, по-моему, 2100 жазылса
То же самое регистрационный номер берилет, только биякта 3 подарка емес, 1 подарка болуп калат да. Мен мореке экинчи вариантты в основном айтпайм да. Биз Ташкент болобу, өзүбүз 4250 бул эң малый сумма болуп саналат. А так 6000, 7000, 14000, 15000 болсо дагы, потому что кээ продукция көп керек, гостиницасы бар адамдар бар, магазинге мен гостиницам бар, мен гостиницама только эрсакты коем дегендер бар. У меня вот есть такие бизнесмены, алар бир 20-30 миңге алса, значит 20 балл түшүп калды дагы, и еще плюс подаркасы дагы бир 20дан ашык 25 подарка келет да. Ошон үчүн буларга аябай ыңгайлуу да, жанакы крупный алгандар болсо дагы ошондой варианттары бар. Анан 10% менен баштайсыңар кыздар. Андан кийин 15%, анан 21%, анан 27%, анан 33%, андан кийин бронзовый лидер, анан серебряный лидер. Мен өзүм азыр статусум серебряный лидер, директор. Директор уже 4-чү жыл баратат директор болгонума. Сразу мен өзүм жаңы келгенде мен директорский статуска карап келдим эле да. Мен айткам, мага именно мага ушулар вопрос бергенде, сизге кандай акча алсаңар мындай силерге жетет, мындай удовольствие алат элеңер дегенде, мен айткам, мага $100,000 ашык акча керек деп. Мен ушуга келгем да. И вот когда мы просчитываем маркетинг планды көргөндөчү, акча көп маркетинг пландарда мындай акча жок, потому что топ лидерлер даже мындай акчаны ала алышпайт да. Биздин Эрсакта бул акчаны спокойно директорлар азыркы замалда, Казакстандын директору, Казакстан азыр, например, уже $40,000 алып башташты да. Мен Өзбекстанда менин өзүмдүн астыма директор чыкты, $12,000 бул айда зарплата чыкты. Бул дагы уже жаңы келген 6 айдан 6 ай эле иштеди. 6 ай жакшы иштеп, командаларды түзүп, региондорду ачып баштады. $12,000 это. Мен өзүмдүн астымда 5 директорум бар. Ошто менин директорларым $7,000 кем албайт. Бирөө дагы. Почему? Потому что действительно биякта наша задача, кыздар, если силер келсеңер, чоң крупный акчаларды, чоң, эртең менен Зайнабидин да көрдү, меники Ташкенттен бир чоң крупный бизнесмен учуп келди. Просто мен именно маркетинг планды, мен Денизлиде болом постоянно. Биздин билесиңер, 7, азыр 8-чи завод коюлуп атат. 8 завод тең Денизлиде. Именно ошо Денизлидеге барып көрүп, заводторуңарды, бардык шарттарды көрүп, ушу именно головной офистерде Кыргызстанда экен, мен сизге учуп келдим деп, жаңа эртең менен келип кетти да. Ошол, поэтому биякта бизнес кылам деген адамдар дагы бар. И вы үйдө отуруп дагы красивый бизнести жаза берсеңер болот. Теперь смотрите, 10%-ники келер менен силер 2 балдан 30 балга чейин силер 10%-те отурасыңар. Эми көп адам айтат да, 30 балл деген бул эмне депти. Допустим, силер мынакей 10%-никсиңер. 10% келдиңер да, 4-2 балл эметти, регистрационный номеры берилди, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дегенде, вот вам выдали регистрационный номер, да. Это о чем говорит? Силер электронный магазинды аштыңар. Бул силердин жанакы магазиниңер бар го, вот мы открываем магазин не электронный, а вот земной магазинды ачылганда, ал земной магазинге силер эмне кыласыңар? Вы алып келип товар саласыңар, акча болуш керек, реализатор аласыңар, же болбосо өзүңөр кечке чейин ошол жерде отуруп клиенттерди күтөсүңөр, ал магазиниңер дагы сразу акча бериши өтө кыйын да. Биякта силер электронный магазин аштыңар. И уже товарды алдыңар, товарды алып осигенден кийин уже реклама кылып баштадыңар да. Ошондо астыңарда бир адам, мен силерге мындай кылып түшүндүрөйүн да, бир адам келди. Бул да силердики 10%-ник. Бир адам келип 4 балга жазылды, 4-2 балга. Силерге уже бияка балыңар түшүп атат да. 4-2 балга жазылганда биринчи 189 сомдон эле түшүп баштайт башында. Могу жерде 10%-ник болгондо 189 сомдон түшөт. Эми
кишилерди мындай солнышко, вы же знаете, эме мындай солнышко деген баягы биринчи жаңы адам келди, өзүңөргө жаздырып кете бересиңер да. Силердики эме ширинаңар бияка келеби, биринчи линияларыңарга, глубинага келеби, силердин балыңар силерге түшө берет. Ошондо 15%ке чыгыш үчүн кыздар, силердики 30 балл. 30 балл деген бул канча киши болуш керек? 30 балл болгондо бир 10 человек, по-моему. Нет, да, не 10. Так, чтобы 30 баллов было, умножьте 30 на 10 человек. Ошондо канча болот? 3 балдан. 4 балдан болгон, 10 киши 4 балдан болгондо 40 балл болуп калабы? Ооба. Ошондо кыздар 8 киши керек экен, 8 киши человек по 4 и 2 балла болгондо 32 балл болот. Да. Эми командаңар, например, мыяка мындай болот да. Допустим, мыяктан эметеген бул Зайнабидиндин эле примерин айтайынчы. Зайнабидин келди. Өзү келгенде 4-2 балдан баштаган. Мынакей 4-2 балдан. Бияка азыр Зайнабидин азыр уже 21%ке чыкты. 21%. На примере Зайнабидиндин примеридан эле эметеличи, вот так вот сюда пришел Зайнабидин азыр 21%. 21%ке кантип чыкты? Өзү келди 4-2 балл менен жазылды. Анан уже кыздар келип, бияка азыр ким деле? Айгерим келди. Айгерим уже 15%ке чыкты. Айгерим, значит, уже у нее уже 8 кишиси бар астында деп саналат да. Видите, уже 15%ке чыкты Айгерим, мыяка жазып атат, бияка Айгеримдин астында кишилер кетип атат. Биякта Касиет бар. Касиет тоже у нас 15%ке уже чыкты. Тоже эмне болду? Биякта уже тоже, значит, 8 кишиси уже бар. Касиет 30 уже 15%ке, билесиңер да, 30 балл болор менен 15%ке чыгат. И бияка уже тоже Айназик жаңы келип, мынакей 10% Айназикта иштеп атат. Мен вот карасаңар, ошо Айназик иштеп атат, Айгерим иштеп атат, Касиет иштеп атат, бүт баары тең Зайнабидинге дагы түшүп атат, Айгеримге дагы түшүп атат, Касиетке дагы түшүп атат. Касиет дагы 15% и Айгерим дагы. А уже Зайнабидин 21%ке чыгып кетти. То есть азыр Зайнабидиндики 16, 8, дагы биякта 16, 18 кишиси бар почти что. Умножаем на 4,2, значит, у него 60 и выше уже товарооборот деген сөз болуп атат да, бияктачы. Ошентип, эми Кудай буюрса Зайнабидин мияна жаздыра, бияна жаздыра, ошондо эмне кылып атабыз? Ошондо 31 балл болор менен силер уже 15%ке чыгып кеттиңер дагы. Баякы 189 сом түшүп баштабайт. Жаңы адам келип жазылганда уже кыздар 400 сомдон түшүп баштайт. Бир жаңы адамдан. А глубинадан, вот, например, Айгерим келди, Айгерим 8 киши жасырды да, бояка дагы бир, например, Замира келди деп коеюн. Замира, Зайнабидиндин уже третья линиясы. Моякта. Эми Зайнабидинге Замиранын прокупкасынан 5% түшүп баштайт. Потому что он уже, 5 эмес, уже 11% түшүп баштайт. 11%. Почему? Потому что, видите, был уже 21%. А Айгеримге 5% түшүп баштайт. Биринчи линиясынан Айгеримге уже 400 сом түшүп баштайт. А глубинасынан, например, Замиранын да кишилери болсо, Айгеримге 5% түшүп баштайт. Айгеримге 5% түшөт. Бияктан, а Зайнабидинге бияктан 11% түшөт. Почему? Потому что Зайнабидин уже 21%. Теперь 31 балдан 60 балга, 61 балл, мынакей азыр Зайнабидин 61 балл болор менен 21%ке чыкты. 21% деген уже биринчи линияга Зайнабидинге азыр келип бир новичок жазылса, жаңы адам келип жазылса, Зайнабидинге 700 сом уже түшүп баштайт. Мына 700 сом. Видите, уже акча көбөйүп баштады кыздар. Мынакей. А глубинадан, бияктан глубинадан, бияктан болобу, Касиеттин адамдары бияк болобу, бияктан Зайнабидинге 11% түшөт.
а Қасиетке балдағы түсет, Қасиетке 5% түсет, потому что Қасиет на 15%. 5% түсет. Теперь команда бұл деген ошон үчүн Эрсак мынтип айтат да, биз единая семьябыз, биз команда, бир семьябыз депчи. Биз азыр хотим Айкеримди дагы, Касиетти дагы бул айда үчөө тең 33-кө чыгып кетсе, это замечательно. Компаниянын директору мынтип айтат да, каждый месяц 2 адамдан 33-кө чыгарып турсаңар, представляете, канча доход алып турасыңар да. 61 балдан 120 балга чейин силер 21-де отурасыз. Как только 121 балл болор менен, уже силер 27%ке чыгып кетесиңер. 27% деген уже 900 сомдон кыздар. Бир жаңы киши 27, например, Зайнабидин азыр 27%ке чыкса, уже баягы 21%ке чыкканда жаңы адамдан 700 сом эле алып атпады беле? Мынакей 700. А уже бияктан 900 сом. Бир адамга жакшылап информация берип койсоңор 900 сом түшөт. Касиетти мынакей азыр Касиет дагы, Айкерим дагы уже полностью өзүнүн командасы менен иштеп баштайт дагы. Кудай буюрса, бат эле азыр биз ким менен Зайнабидин уже 27-ге чыгып калганча бу экөө 21-ге чыгып калышат. Уже булардын командасы уже иштесе 21-ге чыгып кетишет. 27ден 120 балдан 201 балл болгондо болду. Вы уже лидеры, 33%. Почему 33% был лидер деп саналат? 33% мына, например, Зайнабидин азыр Кудай буюрса команда иштейт, кыздар Касиеттер иштейт. Касиеттер 21-де отура беришпейт да, Касиеттер да 27%, Айгерим дагы, биякта Айназик дагы жагын келген адамдар иштеп кете беришет дагы. И барына тең. Чо хорошо, например, Айгеримдин командасы иштеп атса, Айгеримге да балл түшөт, Зайнабидинге да. Ошон үчүн биз одна семья деп ошон үчүн айтат. Касиетке түшүп атабы? Бүттү. Касиетке да түшүп атат, Зайнабидинге да түшүп атат, Касиеттин астындагылар дагы уже Касиетти чоңойтуп атат да, булар дагы балл растут в это эмеденчи, балдары көбөйүп атат. Эми 33% деген эмне? 33%ке силерге командада силер көбүртүп айтат, 54 адам 4-2 балл менен болгондо, бул эми силер 54 адамды силер жалгыз таппайсыңар да. Айгеримдин кишилери, Замиранын кишилери, Касиеттин кишилери, Айназиктин кишилери, биякта дагы жаңы кишилер келип, биякта баягы көп түкүрсө көл болот деп бат эле. Ошондо 201 балл болгондо вы становитесь 33%. Бул 33% деген эмне? Бул 33% жаңы адам келди, 10%. Өзү келип жазылды, бияка уже 1100 сом түшөт. Бияка келип дагы 10% жазылды, бияка келип 189 сом түшөт, потому что бул алып келди да. Буга 100, потому что но бирок мо 33-төгү турган адамга 900 сом түшөт. Почему? Потому что мунун проценти уже 33%. Бул бияктын товарооборотунан 23 почти что проценты бияка келип түшүп берет да, потому что бул 33%. Ошон үчүн статустарды азыр чоңойтуп алыш керек да, кыздар. Батыраак мынакей уже Айгеримка 15% болуп калды. Эртең бүгүн катуураак иштеп койсо, мынакей уже бүгүн айдын уже 11 болуп калды. До конца давайте месяца мы сделаем так. Силердин үстүңөрдө бронзовый лидериңер отурат, аябай опытный адам, Эркайым дагы 33 бул айдага чыккандарга 33%никтерге менден дагы кимден тиги Эркайымдан дагы подаркалар бар да. Поэтому давайте ушул айдын ичинде баягы сразу 33-кө чыгып койсоңор, өзүңөр дагы акчаны көрүп каласыңар. Теперь эмнеси жакшы, кыздар, карасаңар, вот 33% болгондо, вот допустим, кимдики өзү 33 болду. Аркасында Айгерим келетат да. Айгерим келетат. Айгерим да 33%ке чыкты. Айгерим 33%ке чыкканча, Зайнабидинге Айгеримдин каждый адамдан тоже акча түшүп турат, жакшы акча түшүп турат. Эми как только Айгерим 33-кө чыгаар менен, уже Зайнабидинге от общего товарооборота түшүп баштайт.
күндө була уже азыр, например, 33-кө чыкканча күндө көрүп атасыңар да чектериңерди канча чыгып кеткен. А уже 33-кө чыкканда бояктагы баягы чектериңер токтойт да, чектерди токтойт дагы. Айды толуктап туруп, допустим, мартта 33-кө чыкты. Апрелде уже 33 болгондо, апрелдин майдын где-то бир 4-үндө полностью зарплатасы биякта, если Зайнябидиндики 27 000 сом изинип турса, булар деген апрель иштеди да Айкеримдин общий товарооборотунан 6% алып келип жүргөндө, бияк уже 27 меси уже 60-65 миң акча болуп отуруп калат, сом болуп. Потому что Айкеримден 6% от общего товарооборота алып келип биякка түшүрөт.